Тендерлерге катышып, өзүнүн баласы же бир тууганы менен атаандашып, миллиондогон суммага сынактарды жеңип чыгуу мүмкүн деп ойлойсузбу? Мыйзам буга жол бербегени менен бул мүмкүн экен. Биздин каарман мамлекеттик органдарга бир нече жыл бою күйүүчү май сатып, жасалма атаандаштыкты жаратуу менен жеңип келген. Болгондо дагы ал жергиликтүү кеңештин 2 чакырылышында депутат болгон. Мыйзамды айланып өтүп, тендерлерди утуп келген мурдагы депутат туурасында жакынкы мүнөттөрдө айтып берем. Сиз Чекит медианын Фактын бар берүүсүн көрүп атасыз. Аты жөнүм Асель Соронбаева. Бул 59 жаштагы Чубакбек Айдаров, жеке ишкер. Ачык булактардагы маалыматка ылайык, анын Кыргызстан аттуу май куюучу станциясы бар. 2016 жылдан 2024 жылдын январына чейин Чубакбек Айдаровдардын үй бүлөсү кеминде 225 тендерди утуп чыккан. Чынында бул көрсөткүч андан да жогору. Себеби биз бул иликтөөдө бир гана күйүүчү майларды изилдедик. Ал эми Айдаровдар мындан тышкарыдагы мамлекеттик ведомстволорго автотетиктерди сатып, кызматтык унааларды оңдоо менен дагы алектенгени белгилүү. Айдаровдардын үй бүлөсү Алай районуна караштуу айыл өкмөттөргө, социалдык фондко, салык кызматына, ички иштер башкармалыгына, Алайдагы ооруканага, райондогу билим берүү бөлүмүнө, башкача айтканда, район боюнча 10дон ашуун мамлекеттик органдарга жалпы жонунан 27 миллион сомдон ашуун суммага күйүүчү май саткан. 225 тендердин ичинен ар бир 4-сү жасалма атаандаштык аркылуу ишке ашып турган. Азыр жогоруда айтылган маалыматты далилдөөчү фактыларды көрсөтүп берейин. Бул жерде биз тендерлер жарыяланган, мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыяланган тендерлер боюнча бардык маалыматты ошол Айдаровдун үй бүлө мүчөлөрү жеңип чыккан тендерлердин баарын өзүнчө Excel таблицага көчүргөн болчубуз. Бул жерде алар жеңүүчү деп табылган. Анан сары менен белгиленгендер булар бул үй бүлө мүчөлөрү бири-бирине атаандаш болгон учурлар да. Мисалга, дорожно эксплуатационное предприятие деген тендер жарыялап атат. 1 миллион 116 миң 860 сомгочу тендер жарыялап атат. Анын ичинен 1 миллион 167 миң 600 сом сунуштап Айдарова Майрамкан жеңип чыгып атат да. Миллиондон ашык акчага күйүүчү май сатып атат да, мындайча айтканда. Ошондо ага конкурент катары, атаандаш катары анын иниси Айдаров Чубакбек чыгып атат. Ошондой эле бул жерде өзү Айдаров Чубакбек жеңип атат. Мисалы, Жаңы Алай айыл өкмөтү жарыялаган 500 миң сомго, жарым миллион сомго тендер жарыяласа, аны болсо Айдаров Чубакбек утуп атат. Ал эми анын уулу ага атаандаш болуп чыгып атат да. Башкача айтканда, бул үй бүлө мүчөлөрү бири-бирине атаандаш болуп, ошентип ар бир 4-чү тендерди ушундай жасалма атаандаштык менен жеңип келген. Сары менен белгиленгендер булар бардыгы тең үй бүлө мүчөлөрү бири-бирине конкурент болгон учурлар. Анан бул жерден дагы бир айта кетчү нерсе, мисалы биз айтып атабыз, ар бир 4-чү тендер жасалма атаандаштык менен болсо, ар бир 2-чи тендер, башкача айтканда, ушу жеңген тендерлердин жарымысы түз прямой закуп деп коет, түздөн түз келишим түзүү менен жеңишкен. Ушулар бирөө эле катышып, бирөө эле жеңип чыгат да. Анан башка ири компаниялар деле катышкан болчу. Мисалы үчүн Кыргызнавта, Партнер нефть деген сыяктуу ири компаниялар, бирок алардан деле 20% учурда Айдаровдун үй бүлө мүчөлөрү жеңип чыккан болчу, ошондой ири компанияларды деле. Дагы бир ушул жерден белгилеп кетчү жагдай бар. Бул тендерлерди утуп аткан учурда, мисалы үчүн Чубакбек Айдаров өзү Алай району боюнча утуп атат тендерлерди. Ал эми Майрамкан Айдарова ал кезде мектепте мугалим болуп атат. Ал эми Чубакбек Айдаровдун уулу Расул ал Кытайда болуп атат да. Бул дагы көптөгөн суроолорду жарата турган жагдай болуп саналат. Эми мыйзамга келе турган болсок, мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамдын эски 2015 жылкы версиясында дагы, жаңы 2022 жылкы версиясында дагы жакын туугандар бири-бири менен тендерге атаандаш болуп катыша албаары айтылган. Мамлекеттик финансы боюнча эксперт Бакыт Сатыбеков Чекит медиага берген маегинде Айдаровдардын үй бүлөсү мамлекетке күйүүчү май сатууда бир эмес 2 ирет мыйзам бузганын билдирди.
Биринчиден, эски мыйзамда да жаңы мыйзамда да жасалма атандаштыкка тыюу салынган. Мындан тышкары мыйзамга ылайык Чубакбек Айдаров жергиликтүү кеңештин депутаты болуп турган кезде тендерлерди утуп ала албастыгын, мамлекеттик сатып алуулар боюнча эски мыйзамда да, жаңы мыйзамда да аферленген жактардын мамлекеттик сатып алууларга катышуусун чектеген 6 берене бар. Мындан тышкары эски мыйзамда жана жаңы мыйзамдагы 3 беренеде аферленген адам саясий мамлекеттик кызматты ээлеген адам болуп эсептелет деп аныкталат. Башкача айтканда, бул депутат жергиликтүү кеңештин депутаты катары өз ыйгарым укуктарын аткарып жатып, мамлекеттик сатып алууларга катышууга укугу жок болчу. Чубакбек Айдаров Жошолу айыл өкмөтүндө 2009 жылдан 2014 жылга чейин жана 2014 жылдан 2017 жылга чейин 2 чакырылышта депутат болгонун бизге Жошолу айыл өкмөтүнөн кабарлашты. Демек, ал мыйзамда айтылган тыюуга карабай 2016-2017 жылдары депутат болуп туруп, эжеси жана баласы менен бирге Алай районундагы мамлекеттик органдардын 46 тендерин жеңип чыккан. Андан мурунку жылдары депутат болуп турган кезде ал тендерге катышкан жок деп эч ким кепилдик бере албайт. Себеби биз 2016 жылга чейинки тендерлерди изилдеген жокпуз, анткени бул маалыматты ачык булактардан таба алган жокпуз. Биз жогоруда айтылган мыйзам бузуулар боюнча Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик сатып алуулар департаментине суроо узаттык. Даттануулар жана электрондук каталог менен иштөө бөлүмүнүн башкы адиси Месирали Улуу Анарбек жоопкерчилик тендер жарыялаган уюмдарда болушу керектигин айтат. Департамент болсо күнүнө 400 закупка ар биринин оценкасын карамакчы. Мына функцияда жокта. Демек, ошо мыйзамдын аткарылышын ар бир ведомство сатып ала турган ведомствонун өзүнүн жоопкерчилиги экен да, Мыйзамдын 9 беренеси. Сатып алуучу уюмдун кызматкерлери, конкурстук комиссиянын мүчөлөрү, жетекчилери бардыгы жоопкерчиликти тартат, кылган бардык движенияларына деп. А кандай жоопкерчилик ал? Административдикпи? Эми уголовный болуп кетиши мүмкүн, административдик болуп кетиши мүмкүн. Правовой оценка берилет деп прокуратурага жиберебиз. Правовой оценка берилет. Прокуратурага эгерде сиздерге ошол башка конкурент өтпөй калгандар эмнетсе, арызданса, ушундай Эми өзүбүз жанагы мониторинг жүргүзөт, атайын мониторинг жүргүзүүчү бөлүм бар. Эгерде ошол тараптан выявлять этсе, ошол учурда чыгып калышы мүмкүн. Болбосо ошол обращение граждан башкалар болот. Айдаровдор Жошолу айыл өкмөтүнө 13 жолу 700 миң сомго күйүүчү май саткан болчу. Айыл өкмөтүндө 2014 жылдан бери башкы бухгалтер кызматын аркалап келген Бактыгүл Эрмекбаева тендердеги комиссия мүчүлүштүк кетириши мүмкүн экендигин моюндады. Аффилированный лицо болуп бизге бирөөсү тууган болсо болбойт го. Анан кантип утуп калды анан сиздердин айыл өкмөттөн? Анан ал өзү жок, бизде аффилированный лицо эч кимиси жок да. Анан баласы именно конкурент болгонун билбейт экен. Мындай поставщиктер заявка бергенде изилдебей эле уттуруп кое бересиңерби? Кандай болуп калат ушунда? Жок, иликтешет. Эми бизде баягы закупка боюнча атайын специалист жок да. Анан ошол убактарда ошо тендерди билбей дагы ошибка кетириши мүмкүн комиссиянын мүчөлөрүчү. Деген менен айылдагылар ата баланы же болбосо бир туугандарды тааныбай калат десе ишене аласызбы? Же айылдагы депутат тендерге жылдап өзү катышып атса, башкалар аны менен атаандашууга дити барабы? Алардын тендерди жеңип чыгууга үмүтү болобу? Белгилей кетсек, Айдаровдордун үй бүлө мүчөлөрү тендерди жалгыз атаандашсыз жеңген учурлар көп болгон. Алар 126 жолу тендерди түздөн түз сатып алуу укмасы менен жеңип чыгышкан. Алай районуна караштуу Ленин айыл өкмөтүнүн башчысы Бакыт Артыков айыл өкмөт жарыялаган тендерлерге ири компаниялар сынактын суммасы аз болгонуна байланыштуу катышпай атканын айтты. Анын айтымында Айдаровдор башка атаандаштар жок болгонуна байланыштуу айдасыздан жеңип чыгат экен. Мындан тышкары айыл өкмөт башчысы Чубакбек Айдаров жеткирген бензиндин сапатына дагы нааразы болду. Бизге баягы экиден кем эмес жалгыз катышканда берилбейт. 3 жолу берем, 3 жолда эч ким катышпаса, анан келишимден кийин анан прямой заключение кылышкандар болот. Прямойдон дайыма утат экен да ал, өзү. Айласы болгондо да бул
өзүңүзгө карап көрүңүз, анча отказ берилгенин көрүп турат. 2 айга чейин анын бензини да начар өзүнчө. Ыйлайбыз. Мен былтыркыда чалыштырып айткам, Кудайга кайтып берет мына. Чоң ака кирбей эле коюңуз, сизде бензиниңиз массанын баарын өлтүрүп атат. Десем, мен гарантия берем, мына Россия кайерден алсам, петролдун кайерден алса ошол жерден алам. Бензинди качпайт. Анан ошол убакта сапатына көпүрөт, кийин сапатына көпүрүп атпайт. Массанын моторлору ыйлап атат, азыр бир массалар. Бул кирбей эле коюңуз десек дагы. Кирип алабы? Кирет, анан андан башка эч ким билбейт. Анан мыйзамга келип туруп 3 жолу, 4 айлаптан берет, айнастан берет. Башка код жок. Мына мен 23 былтыр эсимде 4 жол отказ кылганбыз да. 4 жыл отказ кылсак, эмнегендер отказ кылгандар, менен башка ким катышып атат, прогноз берип, мына 2 адам катышып атабыз, кимибизди жеңүүчү кылып беришиңер керексиңер. Бул сендердин талабыңыз. Бирок ал негизи отказ кылгандан дагы мисалы 90% ал утат экен да. Алай району боюнча. Ошондой муну карынакын ыйлайбыз. Партнер нефтиге жалдырабыз, Россияга жалдырабыз, кичине бензинге түзүүгө катышып койгулачы. Россияныкы былтыр мен Россияныкын айтайын, бул кишилердин 200 миңерге башта отургузуп келбейт. Биз Алай районунун боюнча Айдаров жеңип чыккан тендерлердин баарын карап чыгып, алардын арасынан Партнер нефть, Кыргыз нефть, сервис сыяктуу ири компаниялар катышканын да көрө алдык. Айдаровдор мындай ири ишканалар менен атаандашып деле 47 жолу жеңип чыккан экен. Жасалма атаандаштык боюнча комментарий алуу үчүн алгач мурда мугалим болуп иштеген Чубакбек Айдаровдун бир тууган эжеси Майрамкан Айдаровага кайрылдык, себеби ал бул үй бүлө мүчөлөрүнүн арасынан эң ири тендерлерди уткан болчу. Мисалы, жол тейлөө 959 ишканасына миллион сомдук тендерлерден 2 жолу, андан тышкары 600-700 миң сомдук тендерлерди саткан болчу. Жалпы жонунан ал мамлекеттик органдарга 10 миллиондон ашуун суммага күйүүчү май саткан болчу. Телефон менен баарлашып аткан учурда ал башында биздин суроолорго жакшынакай жооп берип аткан, анан бирок мыйзамсыз деген сөздү укканда жөтөлүп баштады. Сиз жана тендердеги уткан жеңиштериңиз боюнча суроо берейин дедим эле. 2016-жылдан бери кандай дейсиз? Кайсы тендердеги? Тендерге катышып, күйүүчү май, бензин сатат турбайсызбы? 2016-жылдан бери 40тан ашуун тендерди уткан экенсиз да? Туурабы? Туура айтып атамбы? Ана жана дорожно эксплуатационный 959 деген жерге миллиондон ашык суммадагы ДСМ сатыптырсыз да бир нече жолу. 600 миң сомго. Анан ошол тендерде утканыңыз боюнча суроо берейин дегем эже. Кээ бир жерлерде жалгыз эле катышкан экенсиз, кээ бир жерлерде ошо агаңыз менен, агаңыздын баласы менен катышкан экенсиз да? Кандай дейсиз? Чубакбек Айдаров деген иниңиз болот да. Иниңиз. Анан негизи мыйзам боюнча болбойт да, мындай бир жакын туугандар катышканчы бир тендерге. Кандайча утуп калдыңыз, ошол жөнүндө айтып бере аласызбы? 40тан ашуун тендерди кантип уттуңуз? Ошо бир-эки суроого жооп бере аласызбы эже? Кайра чалайынбы же кандай? Майрамкан Айдаровага андан ары WhatsApp аркылуу суроо узаттык, бирок бул суроолорубуз ачык бойдон кала берди. Мен сага кааласам жооп берем, каалабасам жооп бербейм. Андан соң Чубакбек Айдаровдун өзү менен байланыштык. Андан комментарий алдык. Ал мыйзамда тыюу салынган кылган иштери үчүн жоопкерчиликти тескеринче бизге оодарып койду. Ошо депутат болуп турган учурда утуп атасыз да тендерлерди, туурабы? Эмне болуп турса? Ал мыйзамга каршы келет, сиз аффилированный жак болуп атасыз. Тендердин ошол убакта мыйзамга каршы келген. 6-беренеде мыйзам, закон об Майла 6-берене болсун. Ошол жылдары эмне кылып жүрдүң ошону? Туура келбейт экен. Эмне буга катышып атасың деп келип мага бирөө айтпайсыңбы? 2024-жылга чейинки тендерлерди карап атам. Мен бир нече жылдыкын карап атам да.
Жок, ошону айтып атпайбы, сен ошого чейин бир карап койбойсуңбу? Ошо жылдары мисалы мен депутат болуп, ошо жерде ошо тендерди утуп аткан экенмин. Анан утуп атканда сен келип айтпайсыңбы, сен мына бул мыйзамга туура келбейт экен, сиз бул жерде депутат болсоңуз. Мен ага болбойт экен десең, мен карындашым жакшы. Ондо болбойт экен, ондо мен будан кийин катышпай эле коюшум керек экен деп, же болбосо мандатымды тапшырып беришим керек экен деп айтат элем сага. деп Чубакбек Айдаров күнөөнү биз тарапка оодарып аткан, бирок бир аздан соң ал тендерге каалагандай киришим керек, себеби акча табышым керек деп чыкты. Мен каалагандай киришим керек. Эмне дегенде мен жеке ишкермин. Ишкерлик кылып акча табышым керек. Мен налог төлөшүм керек. Анан кийин эми мен ушу Точка медиада келип мага зорлоп кылат экен деп эле мен ишке кирбей коюшум керек. Сиз дагы бир суроого жооп берип койсоңуз, сиз деген жана реестрде, госзакупканын реестриндечи өзүңүздүн номериңизди Майрамкан Айдарованыкына да калтырыптырсыз, Расул Айдаровго дагы, Расул Чубакбек уулуга дагы сиз өзүңүздүн номериңиз жүрөт да. Сиз ошондо эжеңиздин атынан да өзүңүз берип, балаңыздын атынан да өзүңүз берип атасыз да, заявканы. Анан о жерде болгондо эми арым өзү берет да, мен берип атам. Ал мен чыйры неме болуп атпайбы? Жок, сиздин номер чыгып атпайбы? Мисалы Майрамкан Айдарованын атынан болгон реестрде сиздин номер чыгып атат. Расулдукуда сиздин номер чыгат. Ошондо сиз өзүңүз эле өзүңүзгө конкурент болуп аткандай болуп атпайсызбы? Өзүңүзгө конкурент болуп утуп атпайсызбы тендерде? Эмне болуп турайм, конкурент болуп атса? Ошондой болобу негизи? Жок, мыйзам менде налог төлөй койдум. Маектин соңунда Чубакбек Айдаров уулу Расул учурда Кытайда экенин айтып, анын атынан тендерге бир нече жылдан бери өзү катышып жүргөнүн моюндады. Жыйынтыктап айтканда, биздин каармандар 2016 жылдан бери кеминде 27 миллион сомго 225 тендер утуп чыккан. Анан алардын ар бир 4-сү жасалма атаандаштык менен жүргөн. Анын ичинде кеминде 2 жыл Чубакбек Айдаров өзү депутат болуп туруп тендерлерге катышкан. Бул мыйзамды бузганын өзү дагы моюндаганын уктуңуз. Негизи мамлекеттик органдар элден чогулган салыктын эсебинен эмнелерди сатып алганын ачык жарыялап турат. Бул мамлекеттик сатып алуулар порталынан сиз дагы маалыматты көрсөңүз болот. Сиздин салыгыңыздын эсебинен кайсы товарлар, кайсы кызматтар сатылып алынып атат, аларды ким сатып атат мамлекеттик органдарга. Ушул маалыматты өзүңүз дагы көрсөңүз болот. Бир күндө бул сайтка 400 сынак жарыяланса, мамлекеттик сатып алуулар боюнча департамент анын баарын көзөмөлдөй албайбыз деп атса, мыйзам бузулган учурлар үчүн ким жооптуу болуш керек? Бул тууралуу сиз кандай ойлойсуз? Пикир калтырыңыз, комментарий жазыңыз. Сиздер менен Чекит медианын фактын бар берүүсү болду. Менин аты жөнүм Асель Соронбаева. Көрүшкөнчө.